Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Сейил Дүйшөнбековна, Сусамыр өрөөнүн кожом кулайынан болом. Келечек жөнүндө мен Москва жергесинде иштеп жүргөндө ошо жактан YouTube'дан көрүп калдым. YouTube'дан көрүп, анан уламдан улам Instagram'дан көрүп, аябай тешип карап, угуу берип, ушу келечекке катталып калдым. Ишеним кыйын болот экен. Биринчиде ошо 25% ошо акчасын төлөгөндө мен тойлодум да, менчи биринчи ушул акча мен кредитке алган жокмун. Ушул акча менин акчам, бар акчамды эмне болсо да, болбосо да көрөйүн деп ушу тең акчасын төлөдүм да, 25%. Почти 1,8 турган трехкомнатный квартира алып атам, өзүмө жаккан райондон. Кудайга шүгүр, жакшы өлө сонун квартира таптым. Ошо үй алам, албайм деп ойлоп жүрчү элем да, аламбы, албаймбы деп, болсо болбосо жок эми деп ушинтип жүрчү элем, бирок болду, Кудайга шүгүр, сезимдерим жакшы. Болот экен, мен ошо башында келечекке кандай болуп калат, эмне болуп калат деп ишенбей жүрүп, анан ишендим. Кудайга шүгүр, мен алатам. Мен көп кишилер айтты, биринчисинде ушундай келечек компаниясынын корпоративине жазылатам, ушундай десем, айтып коюшту эле да, ал жөнүндө эми сизге качан келет ал убактыңыз эми деп. Мынакей 6 ай дегенде алдым уже, Кудайга шүгүр. Ушу иштеген балдарга бардыгына рахмат. Менин менеджерим нерви жакшы, сабырдуу бала экен. Күнүгө чалам болбосочу, күнүгө чалам, бирдекени угуп калсам да күнүгө чалып анан информация алып аттым. Эже антпеңиз, мынтпеңиз, күтүп туруңуз, сабыр кылып туруңуз, үй карай бериңиз деп катталгандан баштап эле айтты эле. Кудайга шүгүр жакшы бала экен, ал да жакшы түшүндүрүп эме алып берди. Кезеги күткөндөргө кичине сабыр керек экен, чынын айтсам, мен өзүмдүн сабырым жок. Болсо болду, болбосо жок, тарс нар жака деп ушундай кылат элем да. Өзүм жашоомдо ушундаймын да. Анан бирок эме кичине сабыр керек экен. Бир күн болсо да, 2 саат болсо да, 2 мүнөт болсо да, ошого сабыр керек экен. Чыйпым чыгып, качан болот, эмне болот деп күтүп отуруп, ошо кезекте турган адамдарга айтат элем да, болот экен, акыры болот экен, мынакей болгон күнүм келип, өзүм көзүм менен көрүп, ишенип, Кудайга шүгүр, мынакей уже бүгүн оформление болуп, үйүм мынакей алып, эжеге дагы, хозяйкага дагы акчаны берип, ошо Кудайга шүгүр, азыр мынакей квартирама барып, азыр чачыла кылып, үйүм эжелериме, бир туугандарыма көрсөтөм.